Садыр Жапаровдун саясаты барбы же жокпу деген суроо бар да. Бир эле УКМК иштеш керек, ал жерде МВД кошулуп, Кен прокуратура кошулуп, парламент кошулуш керек. Анан кийин соттун чечими менен баягы ошол криминалдык чөйрөнүн мүчөлөрү сөзсүз түрдө кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керек. Некоммерческий уюмдардын таасири күчтүү ар тармакта, бирок баягындай булардын эң башкы багыты бул баягы мыйзамдуулук. Бирок эгер чындап ошол кабыл алынган болсо, бул чоң мындай басым болот мамлекет тарабынан. Экинчиден баягы күн карамага окшош дейт. Анан күн караманы карасаң, наоборот, азыркы берип аткан варианты көбүрөөк окшошураак да. Азыркы парламент тарыхта эң алсыз болуп атат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто саясий талдоочу Нурсултан Акылбек болмокчу. Саламатсызбы? Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштасак, биздин биринчи эле сурообуз УКМКнын криминал менен күрөшүүсү боюнча кандай баа берет элеңиз? Криминал менен күрөшөбүз деп 2020-жылдан бери айтылып келатат. Анан азыркы 2023-жылы мындай масштабтуу көрсөтүп атат да. Бул жерде биринчиден жанагы криминалдын башчыларынын түздөн-түз ошолорду жоопкерчиликке тартылып, анан кийин көбү баягы криминал кылмыштуу топтун мүчөсү эмесмин, андайдан баш тартам, анан мыйзамды сактайм деген бул баягы тарыхта биринчи жолу болуп атат. Видео аркылуу кайрылган. Анан бирок бул жерде менин оюмча кандайдыр бир масштабдуу мындай публикага көрүнүктүү күрөш болуш керек. Ал жактан бир эле УКМК иштеш керек, ал жерде МВД кошулуп, Кен прокуратура кошулуп, парламент кошулуш керек. Анан кийин соттун чечими менен баягы ошол криминалдык чөйрөнүн мүчөлөрү сөзсүз түрдө кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керек да. Эми азыр кандай күрөш болорун эми көрөбүз, анткени бир да иш баягы ошол уюшкан кылмыштык топко мүчөмүн деген адамдардын кармалганы, бирок баягы сотко жете элек да. Анан кийин азыр кандайдыр бир жыйынтыкка келет дегенге баа беришке эрте. Ошо 2020-жылы башталган айтышканда айтып атпайсызбы? Анан УКМКнын төрагасы жакында эле ошол Көлбаев менен Матраимовдун мафиясы мындан ары болбойт деп айтпадыбы? Анан булардын бийликке келгенине 3 жылдай болуп калды да. Эмнеге бул маселе азыр эле козголуп атат? Мисалы, буга чейин дагы журналисттик иликтөөлөр чыккан Матраимов боюнчачы, неге бул маселе азыр козголуп атат? 20-жылы өзү баягы эл көтөрүлүп шайлоого наразычылык болуп чыгышканда, анан кийин ошондо парламентке ошол криминал менен криминалга аралашкан мамлекеттик кызматкерлердин баягы партиялары утуп келген. Анан ошонун реакциясы катары анан кийин ошо шайлоонун жыйынтыгы жок болуп, элдин талабы ошол Матраимовдор менен күрөшкүлө, камагыла деп талаптар менен чыгышкан. Бирок жанагы президенттен аянтта мындай сөз берген да, Матраимов сөзсүз түрдө камалат. Анан кийин Матраимов бир 2 миллиардтай акча төлөп, мойнуна күнөөсүн алып, андан кийин УКМКнын күрөшүүсү жанагы мурдагы чоң чиновниктерди жоопко тартуу менен алектенилип, баягы кустуризация деген түшүнүк кирди. Анан чыныгы бирок мындай болгондо, ошол уюшкан кылмыштуу топ менен мамлекеттеги бийликтеги адамдар илгертеден биргелешип келген да. Ошон үчүн ошол уюшкан топ күчөп
кандайса мамлекеттик чиновниктер калмасаң деле ошол уюшкан топтун мындай кандайдыр бир бөлүгү болуп калган да. Азыр ошол Ташиев эмнеге Матраимов менен Көлбаевди бириктирип атат? Анткени булардын ошол бизнеске болгон басымы болобу же ошол биргелешкен кандайдыр бир партнердук мамиле бар дегендей айтып атат да. Анан бул чын, бирок булар менен күрөшүү, мисалы үчүн азыр УКМКдан сурасак, баягы 3 жылдан бери кантип неме кылдыңар десе, биз биринчи чиновниктерден баштадык деген болушу мүмкүн да. Анан бирок баягы бул уюшкан топтун ана башы болгондор быйыл эле тартылып келатат. Анан жанагы бир ОПГнын мүчөлөрү эми бир жоопко тартылып, кайра бошотулуп, жоопко тартылып, кайра бошотулуп, мындай элдерде кандайдыр бир баа бергенге бир аз кыйынчылык болуп калган да. Анан азыр деле мисалы үчүн чындап эле ошол уюшкан топко каршы күрөшөбүз деген болсо, сөзсүз түрдө менин оюмча мамлекеттик кызматкерлерден башташ керек да. Анткени булар бир система болуп калган. Анан булардын баардыгы жоопко тартылгандан кийин, анан бир эле жоопко тартылгандан чектелбей, сөзсүз түрдө мындай элге көрүнүктүү бир механизм түзүлө элек да. Ошол механизм түзүлүш керек. Эртең мисалы үчүн азыр камалда, анан эртең кайрадан баягындай козугарындай болуп чыгып кетеби деген суроолор бар да. Аларга жооп жок. Анан бул жаатта мисалы үчүн парламент эмне болуп атат? Парламенттин көбү да баягы кече жаңылыктардан чыгып атат. Бирөөсүнүн атасы эме кылмыштык топко тиешеси бар дейт. Далил барбы же жокпу? Анан баягы Матраимовдорду колдогон бир нече депутаттар бар. Алар деле отурушат. Анан буларды ошолор эртең кайра баягы саясий абал өзгөрсө, кайрадан булар моюн көтөрүп мамлекетке кайра зыян келдире баштайбы деген суроолор бар да. Ошого УКМК сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Биз мунун алдын алууга кандайдыр бир шарт түзүп атабыз. Же азыр ошондой кандайдыр бир немеге кыймылга барабыз. Ошолорду мындай ачык, элге көрүнүктүү, системдүү кагазга бекитилип, парламентте талкууланып, анан кийин элге көрсөткөндөн кийин, анан сөзсүз түрдө мындай ушул күрөш чындап болот экендигине ишенич болуш керек да. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматованын чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылбадыбы? Анан бул мыйзам кабыл алынса кандай таасир этиши мүмкүн? Эми бул чет элдик агент деп атат. Бул жерде мамлекетке зыяны көп. Анткени мен мисалы үчүн түшүнбөй атам да, эми жеке ал депутаттын кандай бир мотиви бар депчи. Артынан түшүп эле ар ким менен урушуп. Бирок чет элдик агент деп мисалы үчүн кимдин атасы болот? Баягы коммерциялык эмес уюмдар мисалы үчүн саясатка кийлигишет, кандай түрдө кийлигишет, чечимдерине кабыл алганга таасир этип атабы? Же өздөрү кандай мыйзам менен кандайдыр мамлекетке залал кете турган иш кылып атабы? Же мамлекетте жанагындай козголоң кылып, митинг кылып, баягы туруктуу бийликтин баягындай күч менен өзгөрүшүнө салым кошуп атабы? Ошондой суроолор бар да. Мындай суроого жооп жок. Анткени бизде андай албетте коммерциялык уюмдар, некоммерческий уюмдардын таасири күчтүү ар тармакта. Бирок баягындай булардан эң башкы багыты бул баягы мыйзамдуулук. Мисалы үчүн канча мындай бийлик тараптан болобу же башка тараптан болобу мыйзамсыздык болсо, ошону гана көтөрүп чыгат. Кайра бул менин оюмча стабилдүүлүктү күчөтө турган мамлекет эмес, мындай өлкөдөгү бир чоң бутак да. Баягы бийликтин 3 бутагынан кийин журналисттер, анан кийинки ошол некоммерциялык уюмдардын эмеси да. Анан экинчиден бул жерде некоммерциялык уюмдардын бир эле баягы укук коргоочулук же журналистика же башка эмес, баягы мындай мамлекеттин баягы здравоохранение, социалдык тармактарга жардам бере турган, мисалы үчүн СПИДке каршысы бар, туберкулезге каршысы бар. Анан баягы
азыр кечээ Ташиев деле айтып атпайбы, зомбулук күчөп кетти деп. Ошо зомбулукту коомго чыгарып, ошого аялдарга жардам бергени бар. Ошол неме зомбулукка каршы профилактика жүргүзөлү, мыйзамдарды кандай өзгөртөлү деген түшүнүк бар. Мен мисалы үчүн азыр некоммерциялык уюмдардан мындай зыянын көрө элекмин да. Бирок эгер ошол баягы депутаттар айтып атпайбы кээ бирлери, бул жерде отчетность керек депчи. Отчетностьту менин оюмча бизнестен дагы ошол коммерциялык эмес уюмдардын отчету мындай абдан тыгыз, анык да. Ачык айкын налоговыйдан 1 тыйын калынбай төлөнөт, соцфонду төлөнөт, баягы донорлор деле мисалы үчүн акча бөлсө, алар деле тыйындан бери эсептеп чыгат. Ошолордун баардыгы мисалы үчүн менин оюмча наоборот баягы мамлекет бизнес менен алака кылып атканда ошол коммерциялык эмес уюмдардан мындай мисал алыш керек да. Анткени ал жерде ар бир тыйындын каяка кетип атканын баардыгы көрүнүп турат. Ал мыйзамы кабыл алынса деле, алынбаса деле ал бар, анык эле. Бирок эгер чындап ошол кабыл алынган болсо, бул чоң мындай басым болот мамлекет тарабынан. Анан менин оюмча баягы биздин мамлекеттин көп тармактары ошо донорлордон мындай көз каранды да. Акча бөлүшөт, баягы кандайдыр бир тармакка китеп алганга болобу, же соц тармаккабы, же баягы здравоохранениеге кошулабы. Ошолордун баардыгы менин оюмча программаларын мындай жааптан коюш мүмкүн да. Эгер чындап баягы иштегенге мындай шарт түзүлбөй, наоборот тоскон болсо, булар көп кетет да. Анан мамлекет өзү эле мындай байкабай калат да, бул канча чоң көйгөйлөр анын өзүнүн мойнуна кетип атат. Анткени мисалы үчүн баягы 20-жылы ковидте деле көрдүк да. Мамлекет эч кандай нерсеге жетише албай атканда волонтерлор чыгат, анан бейөкмөт уюмдар чыгат, өздөрү эле уюшулуп баягы жеткен турган жерге жеткирип, дары-дармек болобу, же тамак-аш болобу, баардыгын жеткирип атышты да. Анан менин оюмча бул абдан чоң, күчтүү, анан кийин мындай интеллектуалдык жактан дагы өнүккөн бир чоң ресурс да. Буну мамлекет наоборот өздөрү кызматташып, анан кайра колдонуп кетиш керек. Тоскоолдук кылса, сөзсүз түрдө мамлекеттин өзүнө мындай чоң көйгөйлөр жаралат. Өздөрү мындай байкай башташат, мындай көп проблемаларды чече албай, ошолорго жетише албай калышы мүмкүн да. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик тууну өзгөртүүнү демилгелебеди. Анан бул наразычылыкта болуп атат да буга каратачы. Анан кийин тууну өзгөртүүнүн негизи зарылчылыгы барбы? Мен көп адамдар менен баарлаштым. Бир да адам ошо тууну өзгөртүш керек дегенди көрө элекмин да. Анан туунун жанагы жаңы вариантын көрсөтүп, баягы тикенекте кылып, күндүн нуру мындай болот деп. Күндүн нуру чында физикалык карасаң, биз эч ким тарта албайт анда. Анан экинчиден баягы күн карамага окшош дейт. Анан күн караманы карасаң, наоборот, азыркы берип аткан варианты көбүрөөк окшошураак да. Биз баягы кичинебизде күн карамада өстүргөнбүз, башка нерседен дыйканчылык кылган адамдар катары күн карамага азыркы варианты абдан окшош. Сунушталып аткан вариант. Анан менин оюмча бул жерде баягы 1-2 адам эле баягы инициатор бул Шакиевден бир депутат катышат атпайбы, өзгөртөбүз деп. Кандайдыр бир өзгөртүп тарыхка калабыз дегендей болуп дагы депчи. Анан кийин экинчиден эми бул Кыргызстандагы көйгөйлөрдүн өзөгү желек эмес да. Желек кандай таасири бар? Биз мындай реалдуулук менен жашаш керек, бир жомок коюшат нербечи. Ушу желектин айынан өнүгө албай атабыз, башкасын. Баягы Артамбаев багында музейдеги бир мумияны көмүп койшкан эле. Ушунун айынан өнүкпөй атат окшойбуз депчи. Андан кийин канча окуялар болду. Дагы башка бир нерсени өзгөртүш керек деп, дагы мындай 3-4 жылда бир ошондой бирөөлөр чыгып алып өзгөртөбүз дей берет да. Бирок анан элдин эң көзүнө тийгени, мисалы үчүн азыр Кыргызстанда жакырчылыктын пайыздыгы күндөн күнгө өсүп атат. Мурда 20% деп стандартын ойлойт элек. Азыр 30-дан ашты, 40-ка жакындап атат, 40-тан ашты деп отурабыз да.
Андан тышкары инфляция көтөрүлүп, кымбатчылык, жанагындай суу жетишпей, электр энергиядан мына кыштан кантип өтөбүз деп отурган, анан ошолор маселелерди мисалы үчүн көтөрүлүп чечилбей эле анан кийин желекти өзгөртүш керек дегенде эл сөзсүз түрдө быжырган кайнайт да. Желекте эмне бар дейт. Анан жанагы спортсмендер деле чыгып атпайбы, биз бул желек менен канча жеңиштерге жетиштик. Бунун нурлары баягы биздин жеңгенге эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Биз кайра бул желектен дем алып неме кылганбыз депчи. Анан ошол инициаторлор бир нерсени унутпаш керек да, баягы мамлекет элге жакын макул баягы кымбатчылык, экономикадагы көйгөйлөрдү эл чыдап бериши мүмкүн. Бирок эл баягы ыйык туткан нерсеге кол салган бул элге сөзсүз түрдө чоң таасир этет да. Анан мен билишимче азыр булар бул маселени бир аз жылдырыштыбы же баш тартыштыбы, азыр арта кайткандай болуп атышат да. Парламенттин ишмердүүлүгүнө, сапатына кандай баа берет элеңиз? Эми 20-жылы парламенттин жанагы ыйгарым укуктары кескин түрдө кыскартылган да. Азыр булар Нацбанк акыйкатчы, анан кийин ген прокурор сотторго добушун берип, бирок алардын ишине баягы таасир эте алышпайт да. Өкмөттү түзбөйт азыркы парламент. Анан өкмөт илгери мисалы үчүн президенттик, супер президенттик системада жашаганыбызда деле Акаев, Бакиев абагында Конституцияда эки норма бар эле. Баягы өкмөткө ишеним билдирүүгө, анан баягы бюджетти кабыл алды же албады деген. Ошол эки механизм менен өкмөт отставкага кетсе болот эле да. Эми бул баягы стандартный неме конституциялык норма болот. Бирок ал норманы мисалы үчүн азыр коңшу Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда деле бар. Биз андан алып салганбыз да. Өтө эле президенттин бийлигин күчөтүп, парламентти болуп көрбөгөндөй алсыздандырдык да. Анан азыркы парламенттин ошол конституциялык жактан карасак, эми бийлиги барбы же жок деген боюнча. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттерден артта калган да. Анткени аларда кээ бир бийлиги бар. Эми кантип аткарат же аткарбайт алардын өздөрүнүн иши, бирок бийлиги бар да. Азыркы парламенттин олундан кесилдирип, путудан кесилдирген, анан кийин тили эле бар да. Ошон үчүн баягы парламенттен да чоң бир нерсени күткөндөн алысыраак болушу керек да. Бийлик жок. Мурда баягы парламенттик система болгондо бардыгы баягы аларды кескин сындап неме кылган чын эле болгон. Анан азыркы чакырылышта бирок мындай эки чоң функциясы бар. Буларда контролдук функция бар. Анан баягы өкүлчүлүк функциясы бар. Ушуларды кантип аткарып атат дегенде суроолор бар да. Мисалы үчүн өлкөдө чоң окуялар болсо парламент сыртта турат. Мына кечээ бир депутаттар менен отурганда да айттык, баягы силер мындай биз катары эле көрүүчү эле кылып калдыңар дедим да. Анткени мисалы үчүн ошол ОПГга каршы күрөш болуп атат. Жанагы коррупцияга ийленишкен Матраимовдерди айтып атышат. Башка мисалы үчүн чоң саясий окуялар болуп атат. Бирок парламент мындай сыртта карап турат да. Немеси жөн эле зритель болупчу. Чоң саясий окуялар болуп атат. Бирок эмнегедир парламент баягы биздин тиешебиз жок дегендей мамиле кылып атат да. Бирок бүт саясаттын сөзү, баягы көзү ошол жердеги саясат кандай кармашы болобу, атааңдашы болобу, бүт бардыгы парламенттин ичинде болуш керек да. Сыртында болбош керек. Сыртында болсо анда мындай дестабилизация болот. Анан азыр мисалы үчүн ОПГга каршы күрөш дегенде мисалы үчүн Ташиев баягы бардыгын кармап, неме криминалды жок кылам деп атат, бирок артында ошол күрөштү бекитип бере турган, мыйзамдарды оңдоп бере турган, алдын ала ошо профилактиканы жүргүзүп бере турган, анан ошол күч структураларын чогултуп, мисалы үчүн бул күрөштү мектептен башташ керек, тиги жактан башташ керек, баягы экономикалык проблемалар чечилиш керек, кылмыштуулук экономиканын айынан болот, баягы жакырчылык бар жерде сөзсүз кылмыштуулук күчөйт. Ошондой сөздөрүн айтып, анан кийин мыйзамга оңдоолорду бекитип, анан кийин
ошонун күч кубаты бере турган парламент. Бирок мен парламентте бир сөзүн угуп элекмин. Мисалы үчүн бир айдан бери, 1-2 ай болуп калды, чоң күрөш башталды деген эме. Бирок бир да адам мисалы үчүн трибунадан чыгып же туура болуп атабы, же наоборот туура эмес болуп атабы деген ой жок да. Ошон үчүн азыркы парламент тарыхта эң алсыз болуп атат да. Бирок баягы желекке келгенде жанагы соцсеттерде бирөө бир нерсени башкача жазып койду деп, бир кандайдыр бир майдан нерсеге баягы чубаланыш эле кыйкырып чыгып атышпайбы? Бул сөзсүздөрдө парламенттин кандайдыр бир баркын кетирет да. Анан булар бир нерсени унутуп атышат да. Мисалы үчүн элдер деле ошол азыркы окуяларды көрүп атат да. Кээ биркилер баягы кылмышкерлерди баягы герой кылып атат, романтизация кылып атат. Анан кийин көбү баягы күрөш кантип кетип атат деген түшүнүшпөй атат да. Ачык айкын болуш керек, эмне болуп атат, өзү кантип күрөшөт, ким камалды, ким бошотулду, анан кийин келечегибиз кандай болот деп мындай элдер түшүнбөй атат. Анан элдердин ар биринде баягы УКМКга же өкмөткө доступ жок. Жападан жалгыз ким түздөн түз ошо элдин добушу болуп бере тургандар парламент. Бирок парламент мынчып кое турат. Менин оюмча тез арада сөзсүз түрдө булар ошол дискуссияга кирип, чечим кабыл алуудан чоң ролду ойноп, күрөш болуп атса күрөшүн бекитип берип, колдосо колдоп, мыйзамдарды өзгөртүү керек болсо же жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек болсо кабыл алып бериш керек да. Түшүнүктүү. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана жөлөк пул алгандарды сүрөткө тартып жарыялоо керектигин айтпадыбы? Анан бул кадам боюнча эмне айта алат элеңиз? Өкмөт илгертен эле баягы статистикага каршы ойноп атышат да. Мисалы үчүн баягы Бишкекте ыш көйгөй көтөрүлүп күчөп атат дегенде баягы датчиктерге асыла башташты да. Датчиктер бизди жаман көрсөтөт дүйнөгө деп. Баягы Бишкек дүйнөдө баягы топ 3кө кирип атпайбы? Алдыңкы 3 шаар эң дем ала албай турган шаар болуп атат. Андан кийин экинчиси болсо баягы конституциялык норма бар. Бир депутат көтөрдү. Жанагы пособиялар, тигилер кандайдыр бир өлчөмдө болуш керек деп, 6000 сомдон өйдө болот. Азыр мисалы үчүн эң минимальный пенсия 1200-1800 сом да. Ошондой норма бар да, анан кийин ошону аткарыш керек дегенде андан баягындай неме кылышкан эле. Конституцияга киргизип, бул баягындай болуп көрбөгөндөй намерение деп, Конституциялык палатанын чечими оюнчуктай кылып эле койду да. Милдетинен качкан. Анан үчүнчүсү жанагы азыр жакыр үй бүлөлөрдү сүрөткө тартып, анан кийин аларды көрсөтүп элге анан кийин гана акчасын беребиз деген. Бул биринчиден конституциялык норма баягы адамдын жеке жашоосун кийлигиши болот. Анткени адам кантип жашап атат, ичинде кантип жашап атканын баягы сүрөткө тартып коомчулукка чыгарган. Бул мындай мыйзам бузуу да. Экинчиден баягы угушумча өкмөт баягы Дүйнөлүк банктын методикасына каршы болуп атат экен. Анткени алардын методикасы боюнча бизде жылдан жылга баягы жакырчылык күчөп атат. Мурда 20% болсо, азыр 35-40ка жетип атат. 37 азыр ошондой. Анан өздөрүнүн эле мисалы үчүн Настоткомуна деле караса деле мындай окшош эле жыйынтык да. Ошо жакырчылык боюнча. Эң чоң мотивация ошол ошентип баягы кедейлерди сүрөткө тартам деген немеси мотиви ошол болуп атат. Анан менин оюмча эч ким муну айтты, кыргыздарда баягы намыс деген күчтүү да, ач калсаң деле баягы жакыр болуп атсаң деле эч ким баягы мен жакырмын деп айтпайт. Наоборот, мамлекет баягы конституцияда болуп көрбөгөндөй баягы адамдарга, жаш балдарды эң чоң баалуулук деди. Ошентип жазылгандан кийин жанагы прожиточный минимумдан кем болгоч пособие, пенсия болуш керек деп бардыгын жазып алышкан. Конституцияны кабыл алабыз деп, элди кызыктырып. Бирок аткарышпай атат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө менин оюмча булар биринчиден методикасын өзгөртпөй, методиканы өзгөртсө деле баягы азыр Кытайдын методикасы ошондой деп атпайбы? Баягы жакырчылыгы баарын сүрөткө тартып, бир базага киргизип, анан элдин бардыгы сайтка кирип анын көрүп алат дегендей. Методика өзгөргөн менен көйгөй чечилбейт да. Бул жактан карасаң деле, тиги жактан карасаң деле баары статистика, математиканы эч ким жеңбейт.
жакырчылык көбөйгөн болсо көбөйө берет. Анын баягы чечкенин ордуна баягындай бул жакты караган мен оюмча жоопкерчиликтен качуу деген болот да. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы катары кандай иштеп жатат? Министрлер бул өкмөттүн жакшы жагы, жаман жагы деле бардыр. Бирок мисалы үчүн жана айтып кеткендей 3-4 жолу жоопкерчиликтен качып атышат да. Ошол пособие боюнча, пенсия боюнча. Анан кийин жанагы элге байкашымча элдин эң мындай кыжырына тийгени бул баягы салык мыйзамдарын көбү өзгөртүлүшү. Анан ошол жерде эл баягы жаңы мындай мыйзамдардын түрү эле көбөйүп кетти деп кээ бирлер тамашалашат, кээ бирлер нааразы болуп айтышат. Анан баягы цифровизация болуп атпайбы, ККМ киргизип атат, ТНН киргизип атат, баягы электрондук учет деп. Анан ошолорду менин оюмча эң башкысы баягы таможнядан башкарыш керек эле. Анан кийин анткени бизге баягы көп келген товар таможнядан өтөт да, өзүбүз анча нерсе чыгарбайбыз. Анан эгер таможнядагы контрабанда мисалы үчүн толугу менен жеңилип, баягы ошол жердеги Кытай менен чек арада учет ачык айкын тыйыны менен түшсө, анан бул жакта мыйзам ошол салык кызматы менен мыйзамдарды өзгөртүп, ар бир жүрүп аткан капиталды өзгөртүп, анан кийин баягы эл соода сатып кылып аткан адамдардын товарын мындай текшерсе болот эле да. Анан бул жакты карабай эле баягы салыктарын эле баягы басып, баягы элдер түшүнбөй эле анан кийин биринчи салык мыйзам мисалы үчүн баягы президент кол кое элек деле 2021-жылы, 22-жылы. Президент кол кое элек, бирок мыйзам 1-январдан күчкө кирет деп. Элдер ушунча нааразы болушат экен, эч ким даяр эмес да. Мындай болот, вакыт берип, ушуга чейин мындай беребиз деп. Анан экинчисинен булар баягы налог менен бюджетти көбөйтүп атышат. Моюнга алыш керек, бирок өкмөттүн иши бир эле ошо салык эмес да. Ал жерде экономиканы стимулга турган кандайдыр бир башка инвестицияларды чакырып, көп ишканаларды ачып, налоговый резиденттерди көбөйтүп, анан жумуш ордун түзүп, анан кийин налог режимди анан күчөтүш керек. Бирок баягы налоговый режимди күчөтүп алгандан кийин инвестицияны тартып келиш өзү мындай абдан чоң кыйынчылык болот да. Ошон үчүн мен оюмча бул жерде анан жанагы Акылбек Жапаровдун өкмөтү консолидированный бюджет деген бир түшүнүк киргизип алышты. Баягы биз триллионго жеттик, андай мындай деп атпайбы? Бирок илгери баягы соцфонддун, ФОМСтун бюджети башка. Баягы жергиликтүү бийликтердин бюджети башка. Анан кийин республикалык бюджети башка болчу. Анан кийин ошолордун баардыгын бириктирип туруп эле мынчага жеткирдик деп өсүп атат, бирок баягы мен оюмча ошол тармакта баягы жеке республиканын бюджети канча болуп атат деп бөлүп, консолидированный деген түшүнүктү алып туруп эле мындай элдин баягы орусча айткандай нельзя пускать пыль в глаза да. Анан кийин мен оюмча ошол инвестиция жактан сөзсүз алсыз болуп атышат. Анан налоговый режимди биринчи мен оюмча сөзсүз түрдө чоң мамлекет тарабынан ошо бизнестин, ишкерликтин өнүгүшүнө биринчи мындай условиялар түзүп, анан кийин налог өтүш керек эле да. Анан ар бир неме режимди сөзсүз түрдө даярдаш керек. Азыр мына январдан баштап патенттер толугу менен жоюлат деп атат. Бирок мен баягы маалыматтык саясат көрө элекмин да. Эл мисалы үчүн билбейт. Азыр патент менен иштеген базардын баардыгы патент менен иштейт. Анан эртең келип эле аларды баягы штраф коюп, айыппулга чабып, андан кийин неме болсо дагы нааразычылыктар болот. Ошон үчүн мен оюмча башкы алсыздыктар ушулар болуп атат да. Президент Садыр Жапаровдун саясатына кандай баа берет элеңиз? Кандай артыкчылыгы болуп атат, кандай кемчиликтери болуп атат? Бул жерде мындай да, өзү азыркы система боюнча Акылбек Жапаров жөнүндө биз сүйлөшүбүз керек эле да. Анткени Конституцияда түздөн-түз жазылып турат. Президент бул аткаруу бийлигинин башчысы.
бүт экономика болобу же баягы социалдык тармак болобу бүт баарына жооп берет деп. Анан өкмөттүн мисалы үчүн азыр силер деле жаңылыктардан көрүп атасыңар да, баягы өкмөттүк жыйындар көбүнчө Акылбек Жапаров өткөрөт. Анан кийин чыныгы классикалык президенттик республикада президент өткөрүш керек. Президент түз өкмөттү башкарып, ошол жерден отчетун алып, баягы 3 айда бир эмес, баягы жумасына бир. Анан баягы парламентке дагы мисалы үчүн президент жооп бериш керек да. Отчет келгенде бюджет менен келеби же башкасы менен президент жооп бериш керек. Анан азыр ошол конституциядагы лазейка ошол мисалы үчүн жоопкерчиликти толугу менен алам деген менен баягы башынан ошол кабинет министрдин төрагасы кийлигишпеш керек эле да. Мындай ошондой орган жок болуш керек эле да. Акылбек Жапаров азыр мисалы үчүн кабинет министр төрагасы, анан кийин президенттик администрациясынын башчысы. Анан ал жерде сурап атты, баягы администрациянын башчылыгы катары кандай иштеп атат. Анан кийин өкмөт башчы катары деп азыр баягы Садыр Жапаровдон сурабайлы, Акылбек Жапаровду баардыгы жамандап, жакшысына мактап, жамандап жүрөт да. Мындай айтканда баягы мальчик для битья болуп калган да. Ошон үчүн мындай Кыргызстандагы экономикалык саясат болобу, социалдык саясат болобу, жакырчылык боюнча баардыгына өзү мындай президенттен сураш керек да. Президенттен талап коюп, президенттен сураш керек. Бирок баягы Акылбек Жапаров киргизе алгандан кийин эми Садыр Жапаровдун бунун саясаты кандай жүрүп атат дегенге мисалы үчүн эч ким баа бере албайт. Кени булар мисалы үчүн түшүнүксүз да. Ал кандай иш кылып атат? Өкмөттү чында өзү жүргүзүп атканын байкай элек биз. Анан жанагы күч структураларын баягы колдоп атканы бар, баягы армияны күчөтөбүз деген бар. Бирок президент мисалы үчүн мен баягы өкмөттөн алысыраак болгону менен тышкы саясатына мисалы үчүн баа берсе болот да. Тышкы саясатта мисалы үчүн чоң көйгөйлөр бар. Ошол эле коңшулар менен баягы алакабыз. Анан баягы мамлекеттин позициясы баягы 2021-жылы Баткендеги окуялардан кийин мисалы үчүн көрдүк да, баягы биздин Кыргызстандын позициясы дүйнөлүк аренада жетпейт, угулбайт, күчү жок. Анан мисалы үчүн Арменияда болобу, же Израилде болобу, кандайдыр бир чоң эмес, бир кичинекей көйгөй болсо дүйнө бардыгын талкуулайт да. Анан макул Израиль абдан күчтүү болсун, бирок Армения менен биздин деңгээлибиз бир эле да. Алардын позициясы Евросоюз баягы талкуулап атат, америкалыктар талкуулап атат. СНГ талкуулап атат. Биз болсо баягы кол калаңыбыз болгондо СНГнын ичиндеги ОДКБда дагы талкууланган жок да. Мамлекеттин баягы Евразийский уюм, Евразиялык уюм бирикмеде баягы чек арадагы тиги немелер күндө деле чогулуп атат, баягы биздин жүктөр өтпөй. Бул деле ошол тышкы саясаттын алсыздыгы да. Ошол тышкы саясат боюнча менин оюмча сөзсүз түрдө мындай өзгөртүүлөр болуш керек да. Эң неме жагы ошондо болуп атат. Анан экинчиден Садыр Жапаров ошол ички болуп аткан окуяларга ошол эле криминал менен күрөшүү болобу, оборона болобу, же мына экономикалык жактан мына мен чындап бүт баардыгын көзөмөлдөп атам. Мен ушуларга баягындай багыт берип атам, мен ушундай чечим кылып атам деп элге көрсөтүп туруш керек да. Анан азыр баягы бүт баардыгын тиги Акылбек Жапаровго жүктөгөндөн анан эртең баягы бунун срогу аяктагандан кийин сурайт да кандай иш кылыңар депчи. Анан Акылбек Жапаров кылган ишини алып алабы же Акылбек Жапаров менин баягы буйругум менен иштеди дегендей болот да. Мен оюмча бул жерде системде ошондой чоң суроолор бар. Анан жанагы өзү 20-жыл айткандай жоопкерчиликке алдым дегенден кийин анын ошол жоопкерчилиги элге көрүнүп туруш керек да. Азыр мисалы үчүн саясий аренада баягы министрлер кээ бирлери гана көрүнүп атат. Анан кийин өзү мындай сыртта калгандай болуп калат да. Чоң мындай саясий окуяларда мисалы үчүн ОПГ менен күрөшкөндө деле азыр президент катары баягы коопсуздук кеңеш бар да. Эң чоң баягы мамлекетте болуп аткан улуттук коопсуздукка таасир эте турган орган президент башкарган. Коопсуздук кеңеши өткөрүлө элек.
президент баягы ген прокурордун, УКМКнын, баягы ички иштер министринин үстүндө туруп, ошолорду чакырып баягы ОПГга каршы күрөштө ушундай багыт алалы деп, баягы администрациясы даярдаган кандайдыр бир мыйзам болобу же кандайдыр бир система документин көрсөтүп, элге көрсөтүп, ушундай саясат жүргүзөбүз деп бир-эки сөз айтып, баягы кандайдыр бир коопсуздук кеңеши аркылуу чечим чыгарып, багыт берип коюш керек да. Бул президенттин түзөтүз милдети. Ал дагы боло элек. Ошон үчүн менин оюмча азырынча баягы Садыр Жапаровдун саясаты барбы же жокпу деген суроо бар да. Ошол жоопкерчиликти алып, менин оюмча элге көрсөтүш керек ошону. Анда акыркы сурообузду берсек, өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп жатат? Сөз эркиндигинин абалын рейтингтерден эле карасаңыздар болот, бир 30-40%га түшүп кеттик. Анан жанагы биз Жээнбеков убагында, же Атамбаев убагында баягы бир-эки мыйзам кабыл алат дегенде элдер каршы чыгып, аны кабыл алдырткан эмес да. Ошол эле журналисттерге каршы, анан азыркы баягы бейөкмөт уюмдарга каршы, жанагы Гүлшат Асылбайган манипуляцияга каршы деген мыйзамдар өтпөй келген да. Анан Конституцияда жазылып турат, сөз эркиндиги эң чоң байлык деп. Анан бирок ошол мыйзамдар баягы жаңы бийлик келип, ошол заматта эле кабыл кеткени бул саясаттын туура эмес нукка кетип атканын көрсөтөт да. Анан жанагы Гүлшат Асылбайган мыйзамы, мисалы үчүн соттун чечими жок. Баягы бирөө арыз жазса эле сайтка баягындай предупреждение жаап салганы. Бул чоң мындай сөз эркиндигине каршы чоң балта да. Анан экинчиден баягы активисттер болобу же журналисттер болобу, баягы Facebook'ка же башка жакка жазган мындай постунан жоопкерчиликке тартылгандар көбөйөт да. Анан бул дагы ошол сөз эркиндигинин саясаты жүргүзүүдө туура эмес жакка кетип атканын маалымдайт. Үчүнчүдөн журналисттер, мисалы үчүн азыр Клоп медиасы блокировкада болуш керек. Азаттык 1-2 ай блокировка болуп, анан кайра чыкты. Баягы эми баягы дагы кайсы кактуска, по-моему, айыппул менен чечим чыгарылды. Бул жакшы көрүнүш эмес да. Бул ошол саясаттын туура эмес жүргүзүлгөнүн кетип. Анан күчтүү бийлик сөзсүз түрдө чоң сындыдан көтөрүп билет да. Мисалы үчүн бийлик чындап эле туура иш кылып аткан болсо, макул баягы кандайдыр бир басма сөз кызматтары аларга каршы иштеп, жанагындай критиканы күчөтүп аткан менен бийлик күчтүү болсо эл баары бийликти колдоп кетет да. Ошон үчүн менин оюмча сынды көтөрүүнү билиш керек. Анан жанагы Гүлшат Асылбайган мыйзам менин оюмча Кыргызстанга андай керек эмес да. Аны мисалы үчүн мурда деле баягы чиновниктер менен басма сөз кызматтары соттошуп келген да. Мен баягы намысыма шек келтирген кандайдыр бир материал чыкты эле, аны сотко барып соттошуп, же далилдебесе утулуп, сот чечип, баягы эми бүт баягы өнүккөн мамлекеттерде биз сөзсүз түрдө мындай демократиялык мамлекет катары биз баягы үй-бүлөдөгү топ 50-ге кирген мамлекеттерди карайбыз, мисал алабыз деп. Ал жерде ошол сөз эркиндигин мындай жакшы карайт да. Анткени алар баягы коомдо болуп аткан чоң көйгөйлөрдү көрсөтөт, ачык айкын мамлекеттин, мисалы үчүн кол жетпеген жерлердин бүт баардыгын ачык көрсөтүп, балким мамлекеттин иштегени кайра жардам береттир да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө мамлекет кайрадан басма сөз кызматтарына, эл аралык уюмдарга, бейөкмөт уюмдарга жеңилдетүүлөр жагына саясат жүргүзүш керек да. Мына азыркы ОПГ менен күрөшүүдө чоң мындай ролду ошол иликтөөчү журналисттер ойнойт да. Ошолор көрсөтөт, мына жерде ОПГлар жүрөт, мамлекеттин немесине кол салып аткандар деп. Мына баягы Матраимовдор, Көлбаевдордун деле иши журналисттер көтөргөн үчүн эл арасында таркалып кетпедиби? Бул кайрадан ошол кайра саясатка таасир этип, кайрадан кандайдыр бир мамлекеттин ишин жеңилдеткендей болду анда. Ошон үчүн азыркы абалыбыз начар, мындай ойдогудай эмес.
сөзсүз түрдө мен оюмча мамлекет саясатын туура жаккан буруп, кыргыздарда баягындай баш кессе бар, тил кессе жок дегендей тилди кескенди токтотуш керек да. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда ушуну менен эфирди жыйынтыктайлы. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.